талип илимдерге, жана дагы талабаларга, мугалимдерге бир сүйүнүч катары айта кетейин. Аллах Таалам сиздердин ар бир кылган ишиңиздердин сообу бейиш. Бул тууралуу пайгамбарым мындай дейт. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман салака тарикан", кимде-ким бир жолго түшсө дейт. "Ялтамису фихи илман", ал ошол жолго түшүп алып илим алат. Илим алыш үчүн чыккан болсо, анда саххалаллаху лаху тарикан бихи илал джаннати. Муслим. Аллах Таала ал кишини ошол жолдун себебинен, ошо түшкөн жолдун себебинен бейишке бара турган жолду жеңил кылып коет. Көрүңүздөр, сиздердин бара турган жериңиздер иншалла бейиш. Жана дагы сиздерге эми талаба болгондуктан булундай сөз сүйлөгөн эмесмин, бирок эскертүү дагы бар. Пайгамбарым башарат кылуучу дагы, анан инзар кылуучу да, мунзир туурабы. Сиздерге дагы бир эскертүү кете турган нерсе. Ушул жерге келдиңиздерби? Кетишлик арам болот. Түшүнүңүздөрбү? Кудум эле ушул жолго түшүп алып, бейишке бара турган жолго түшүп алып туруп, кетип калсаңар, бейишке барбай калгандай эле элестете бергиле да. Түшүнүңүздөрбү? Ошондуктан бул жолдон кайтып кетишлик кыйын экен, окуган мүмкүнчүлүк болбойт экен, жана дагы башка кандай шылтоолордун баардыгын четке кагыңыздар. Иншалла акырына чыгамын, ушул жерде келип мен сүйлөй турган болоюм деген бир чоң бир ниет кылыңыздар. Ал эми бүгүнкү сиздер менен сүйлөшүп, сиздерге маек куруп бере турган бир тема бул Аллах Таала тууралуу болот да. Пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен мушриктердин ортосундагы маек. Мен ошол тууралуу сиздерге айтып берейин деген оюм бар. Куран аяттарын карай турган болсок, албетте 23 жылда пайгамбарымдын алышкан нерсеси эмне болду? Ошол бут менен жана мушриктер менен аларга каршы сүйлөп, алар менен болгон күрөш болду, туурабы? Аны баардыгыбыз жакшы билебиз. Эми ошол күрөштү эки тайпанын, мусулмандар менен, момундар менен, ала капыр, мунафык, алардын ортосундагы болуп аткан бир таймашты сүрөттөөчү бир аяттар бар. Ошолордун албетте бир канчасы, бир азына эле таянып кетебиз, айта кетебиз. Болбосо көп аяттар. Биз азыр бир канча немесин темабызга ылайыктууларын гана тандап алдык. Темабыз эмне? Аллах Тааланы таанып билүү. Биякты колдоно турган болсок, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчи эле силердин көңүлүңүздөргө бура турган аят бул Анкабут сүрөсүнүн 61-чи аяты. Анкабут сүрөсүнүн 61-чи аяты. Бул жерде Аллах Таалам айтып атат да: "Ла ин саалтахум", эгерде сен келип туруп алардан, эй Мухаммад, эгерде алардан келип сурасаң, алардан суроо узатып сурай турган болсоң, "Ман халакас самавати вал ард", могу жер, асмандарды ким жаратты? Алардын жаратуучусу ким деген суроону узата турган болсоң, жана дагы "Васаххара шамса вал камара", бул күндү жана дагы айды мындай таскыр кылып баш ийдирип коюп карасаң, бир күн чыкса ай батат, ай чыкса күн батат да. Ошентип койгон ким ал десе, алардын баардыгы бир сөздө айтышат: "Ла якулунна Аллах". Ал зат ким? Аллах деп жооп берет дейт. Ошондо пайгамбарым алардын жообуна катары, жооп катары суроо, дагы деле суроо узатып: "Фа анна юфакун", анда кантип эле силер алданып калдыңар? Эмнеге силер ошол Кудай Тааланы жаратуучусу деп коюп, бу жердин асмандын баарын жаратуучусу деп коюп, кайра эле барып туруп силер баягы буттарга сыйынып атасыңар? Неге Аллах Тааладан жүз буруп кетип, буга неметип атасың? Ишенимиңди Алла деп атасың, а бирок кайра эле өзүңдүн билгениңди кылып атасың дейт. Караңыздарбы? Могул жерде суроосу, биринчи суроосу кандай болду? Не тууралуу деди? Жер асмандын жаратуучусу тууралуу, туурабы? Хилкат бул жерде "Ман халака халакас самават вал ард". Суроо кетти. Бунун суроосун не деп жооп бериштилар? Самавати вал ард. Ла якулунна
Ким ал? Аллах деп жооп беришти. Халик, Халикти ким деп билип атат? Аллах деп билип атат, туурабы? Анан кийин Аллах Тааланын элчиси алардын ошол суроосунун жообуна жооп катары айтышты да Аллах Таала. Анда эмне деди? Эмне себептен силер дагы деле алданып жүрөсүңөр дейт да. Юфакун, фаанна юфакун. Фаанна юфакун. Көрдүңүзбү? Айткан сөзүң башка тилиңде, кылган ишиң такыр эле башка. Такыр эле нерсе, башка нерсени жооп берип атасың дейт. Көрдүңүзбү? Эми ушул эле таризде ушул эле суроо кайра дагы башка аятта пайгамбарым сурап жатат. Лукман сүрөсүндө 25-аятында ушул эле суроо кетип атат. Вала ин саалтахум ман халакас самавати вал арди. Бул жер асмандын баарын жараткан ким? Ким аларды жараткан десе, алардын баары кайра эле жооп берип атат. Не дейт? Ла якулунна Аллах. Аллах Таала деп айтып атат. Ошондо пайгамбар бул бир болду, да? Биринчи аят. Экинчи аятты караңыздарчы, жоон. Кул дейт пайгамбарга Аллах Таала айтып атат. Алхамдулилла деп айтты. Могул жерде экөөбүздүн бир башыбыз бириге турган жерди таптык деген сөз да. Мынакей мен да айтамын Аллах Таала жер асманды жаратты деп. Сен да айтасың жер асманды жаратты деп турабы? Экөөбүздүн оюбуз, сөзүбүз бир болгон жерди тап. Алхамдулилла. Бирок айырмачылык бар. Балаксарухум ла я'ламун. Алардын көпчүлүгү ошол Алла деп атып деле, ошол чындыкта эле Аллах Таала халик экендигин билишпейт дейт. Сурасаң Алла деп билет, айтат. Бирок айткан кезде ошол нерсесиге илим жок. Билбейт де чындыкта эле Аллах Таала жараткан экендигинчи. Бал аксарухум не болду бул жерде? Бал аксарухум ла я'ламун. Көрдүңүзбү? Алардын көпчүлүгү билбейт дейт. Ошол сиз айтып аткан чындыкта эле Аллах деп айтып аткан чындыкта Аллах жаратканын билбейт. Көрдүңүзбү? Анда эмнени түшүнсөк болот? Мына могул сөздөн алардын Аллах деп айткан сөзү туура эмес экендигин түшүнсөк болот. Жалган. Көрдүңүзбү? Алардын ишенимин Аллах Таалам ачып коет. Алардын акыйдасын, ишенимин ачып коет. Могул айткан сөзүн өздөрү билбейт дегенди жөн эле айтып койду да. Алла депчи. Балким акыйдасы эмне? Акыйда жанакы бут. Аны каяктан билебиз? Кийинки 3-аятта. Бул 2. 3-сүндө так ушундай суроо берилип жатат. Зумар сүрөсүнүн 38-аятында "Вала ин саалтахум ман халакас самавати вал арди". Жанакы эле суроонун өзү, кайра эле. Ким бул жер асмандын баарын жараткан? Алар дагы деле жоопту не деди? Ла якулунна Аллах. Алла деп жооп берди. Анда кайра эле Аллах Тааладан буйрук, мынакей момун жерде буйрук келди го, биринчиден алхамдулилла, экинчиден дагы бир жолу буйрук берип атат Аллах Таала. Айткының. Кимге айтабыз? Жанакыларга. Афарайтум ма тад'уна мин дуниллахи. Кандай дейсиңер? Аллах Тааланы айтып алып, Аллах Таала жаратты деп коюп, неге Аллах Тааладан башка нерсени ибадат кылып атасыңар? Ачыктан ачык айтып атат. Ма тад'уна деген ма та'будуна да. Ма та'буду. Неге силер ибадат кылып атасыңар? Мин дуниллахи. Аллах Тааладан башка бир затты неге ибадат кылып атасыңар? Кайра эле ошол суроосун улантып пайгамбарым не дейт? Ин арадани Аллаху бидуррин, эгерде Аллах Таала ошол сен айтып аткан халикус самавати вал арди мага бир жамандыкты жеткизип коюшлукту кааласа, бир жамандык жетишлигин кааласа, мына сен ишенип жаткан кудайчаларың хал хунна кашифату дуррихи, Аллах тараптан келе турган жамандыкты ошол кудайчаларың тосуп коюп мага жеткизбей кое алабы? Ошол нерседен мени куткарып ала алабы? Жана дагы ау арадани би рахматин, эгерде мага бир мээримдүүлүктү жеткизип коем десе, рахматты. Хал хунна мумсикату рахматихи, Аллах Тааланын мээримин тосуп мага жеткизбей кое алабы? Деген суроолорду узатып атат да. Албетте ар биринде дагы алар ал нерсени кыла албайт. Кул
Жана дагы кайра эле пайгамбарыма не кылды? Буйрук берип жатат. Не кыл деди? Хасби Аллах, мага Аллах Таала жетишти. Алар жооп бере албады да. Бул жерде ошол жооп бере албаганын өзү жеңилди деген сөз. Жеңилдиңби? Анда мага Аллах Таалам жетиштүү. Мага Аллах Таала жетиштүү. Алейхи ятаваккалул мутаваккилун. Аллах Таалага таваккул кылуучулар не кылат? Ана могул жерде бир нерсени азыр эске алып коелук, могул айта турган сөзүбүз бар, кийин ушуну кайтабыз. Ма тад'уна мин дуниллахи. 3-чү аяттын немесинде. Ма тад'уна мин дуниллахи. Мин дуниллахи. Могул тад'уна эмне? Та'будуна. Та'будуна деген маанинде. Тад'уна дегендин максат та'будуна. Алардын акыдасын могул аятта да бир көрө кетсек, Зухруф сүрөсүнүн 9-аяты. Бул кыска. Вала инса алтахум ман халака самавати вал арди, жанакы эле сура узартып атат. Анын жообунда алар не деди? Ла якулунна, жанакы Алла дегендин ордуна эмне деп жооп берип атышат алар? Халакахунна. Чындыкта жаратты, баягы халакага ылайыктуу болуп атат. Халакахунна, ошол жер асманды, жерди ким жаратты десе, ал-азиз, жеңилбес зат жаратты дейт. Жана дагы ал-алим, ал-алим кандай зат? Өтө даанышман, өтө билүүчү зат. Өтө билүүчү зат. Ошолордун баардыгын жаратканда дагы бир хикмат менен өтө сонун кылып жараткан зат ал Аллах Таала. Бул Зухруф сүрөсүндө. Эми кийинки аятка карай турган болсок, Анкабут сүрөсүнүн кайра эле 63-сүрө аятында. Вала инса алтахум. Бул жерде эми суроо 5-аятта суроо өзгөрүп атат. Суроо өзгөрүп атат. Вала инса алтахум. Эгерде кайра эле алардан сурасаң, ман кимде ким? Ким наззала минас самаи маан. Асмандан жерге ким сууну жаадырат? Ким жамгыр жаадырат? Фа ахя бихил арда. Жерге тийгенден кийин, жердин үстүнө келгенден жерди тирилтет. Карасаң эле жашыл баар, айлана бааргы жашыл көк чөп өсүп эле жашылданып калат. Ким ошону кылат? Алардын жообу эмнеди? Мин баъди маутиха. Мин баъди маутиха. Алар баягы өлүп, кайрадан жок болуп чирип кеткенден кийин кайра ким тирилтет деди. Алар эмне деди? Ла якулунна. Кайра эле эмне кылат? Аллах Таала ошону жаратат. Асмандан жерге жамгыр жадырат. Жамгырдын себебинен баягы өлүп кеткен, жок болуп кеткен чөптөрдүн баарын кайрадан тирилтет. Бул эмне нерсе тууралуу сөз болуп атат? Бул аят баягы могулардын баары хилкат болуп аткан болсо, хилкат, жаратуу болуп аткан болсо, бул аятта баас, баадал маут. Өлгөндөн кийин кайра тирилүү деген түшүндүрүп атат. Көрдүңүзбү? Өтүп кеткенден кийин баардык ойлойт да, бул чирип калды, жок болуп калды. Эми жок болгондон кийин бул кантип эми кайра тирилет деген суроо, ошол тема тууралуу болгон суроону пайгамбарыбыз узатып атат. Ошолор айтты да, эми биз өтүп кеткенден кийин бизди тирилтмей келе, чирип кеттик, эмне болдук, жок болдук, бул дүйнөгө бир келебиз деди да. Пайгамбарым эмне деп атат? Жерди өлүп калгандан кийин кайра тирилтип аткан ким? Аллах Таала. Ошол сыяктуу эле биз дагы бул дүйнөдөн өтүп кетебизби, чирип кетебизби, Аллах Таала кайра тирилтет. Дагы ошол тема болду. Эми дагы бир теманы козгой кетелик. Баягы могул жерде ма тад'уна мин дуниллахи дедик го. Ушул жерге кайтабыз башка бир аят менен, макулбу? Зумар сүрөсүнүн 3-аятына токтолобуз. Ала дейт. Лиллахи динул халис. Чыныгы дин Аллах Тааланыкы. Чыныгы дин. Таза дин. Эч бир баягындай өзгөрүлбөгөн дин Аллах Тааланыкы дейт. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ушундай бир адамдар дейт. Иттахазу, алар не кылышты? Алар Аллах Тааладан башка бирөөлөрдү өзүнүн башчысы же болбосо кудайы кылып алышты дейт. Кудайы кылып алгандан кийин аларга келип туруп пайгамбарым сурап атат, андай болсо эмнеге силер аны кудайдан башканы ибадат кылдыңар? Мына могу жерде
Суроо могул жерде келди. Суроо мынакей могул. Ма тад'уна мин дуни. Неге? Афарайтум ма тад'ун. Неге Аллах Тааладан башка бирөөгө ибадат кылып атасыңар анда? Айтканыңар Аллах деп атасың. Анан ушулар булар көрдүң мынакей. Аллах Тааладан башка бирөөлөрдү эмне кылып алышты? Өзүнүн валиси кылып алышты да. Алардын жообу эмне болду билесиңерби? Мына могул суроого. Алардын жообу бул болду. Аллах Таала алар эмне дейт? Ма набудухум, биз аларга ибадат кылбайбыз. Мынакей, могул. Ма тад'ун. Неге ибадат кыласыңар дедик го. Алар айтат, ма набудум. Кой, биз ага ибадат кылбайбыз дейт. Биз ага ибадат кылбайбыз. Болгон эле мен чекемди тийгизип атам ага. Неге? Лиюқаррибуна илаллахи зульфа. Бир жакындатсын бизди Аллах Таалага, ушул заттар бизди жакындатсын үчүн эле. Биз буга келип туруп кой соёбуз, буга келип сыйынабыз. Максатыбыз Аллах Таалага жакындашлык, курбанчылык кылып атабыз дейт. Аллах Таалага акырындап жакындап атабыз дейт. Көрдүңүзбү? Алардын жообу ушул болду. А бирок могул жерде эмне деди? Ма тад'уна мин дунилла. Аллах Тааладан башканы эмнеге ибадат кыласыңар деди. Ачыктан ачык. Булар болсо айтып атат, жок, биз ага ибадат кылбайбыз депчи. Яхкуму байнахум фима хум фихи яхталифун. Аллах Таала кыямат күнү алардын ортосунда болгон келишпестикти эмне кылат? Өкүмдар болот. Өкүмүн чыгарат. Ким чындыкта Аллах Таалага ибадат кылып атат, ким чындыкта башка нерсеге ибадат кылып атат, Аллах Таала өзү кыямат күнү чечип алат. Бул бир. Кийинкисин инналлаха ла яхди ман хуа казибун кафар. Алла айтып атат. Инналлах, албетте Аллах Таала, албетте Аллаху Таала ла яхди, эч качан хидаят кылбайт. Кимди? Ман, ушундай бир зат дейт. Хуа ал киши эмне? Казибун, жалганчы. Не дедиле? Булар ма набудухум деген. Биз ибадат кылбайбыз, ким айтты ибадат кылып атабыз? Илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа деди. Туурабы? Мына ушул сөзү жалган. Мынакей, бул жерде көңүлгө алып коюңуздар. Булардын сөзүн Аллах Таала айтып атат, казибун дейт. Булар жалганчы. Жана дагы жон калбастан кафарун. Кафар сыйгат, кандай сыйга? Мубалага сыйгасы. Булардын куфурлугу өтө чоң да. Өтө чоң булардын куфурлугу. Эми бул жерден 3 зат бар бул жерде. Биринчиси Аллах Таала, могул бахста. Аллах Таала. Экинчиси мушриктер, анан кийин пайгамбар бар. Үчөөнүн сөздөрүн көрөйлүк. Жанакы жерде Аллах Таала буйрук берип атат. Эгерде сен алардан сурай турган болсоң деп, Аллах Таала пайгамбарга кабар берип атат. Аллах Тааланын айткан сөзү жалган болобу? Болбойт да. Аллах Тааланын айткан сөзү эмне болду? Ман халакас самавати вал арди деп алардан сурасаң, алар айтат Алла деп айтат дейт. Пайгамбар эмне деди? Могул пайгамбардын сөзү. Фанна юфакун. Андай болсо эмнеге силер Аллах Таалага ибадат кылбай башка бир нерселерге ибадат кылып алданып жүрөсүңөр? Бул пайгамбардын айткан сөзү. Мына могул жерден Аллах Тааланын сөзү, алардын сөзү Аллах болду, анан Аллах Тааланын пайгамбары мына мону айтты. Кийинкисинде деле такыл ушундай өзү. Могул жерде кул алхамдулиллахи деп пайгамбар айтып атат. Балаксарухум ла яқилун. Могул жерде Аллах Тааланын сөзү. Аллах Таала кабар берип коет. Алар өздөрү билбейт ошол нерсени. Кийинкисинде дагы ошондой эле. Могул жерде ма тад'уна мин дуниллахи. Неге Аллах Тааладан башкага бир ибадат кылып атасыңар деп Аллах Тааланын пайгамбары сурап атат. Анан булардын жообун караңыздар. Ма набудухум. Биз аларга ибадат кылбайбыз. Илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа. Туурабы? Ушундай деди. Анан кийин бул жерде ошол халлу фасл. Аллаху яхкуму байнахум. Аллах Таала өкүм берет. Фима яхталифун. Ихтилаф кылып аткан нерсени адашып. Пайгамбарым бирди айтты, алар башканы айтты. Пайгамбарым неге силер ибадат кыласыңар деди? Алар жок, ибадат кылбайбыз деди. Аллах өкүм кылат. Кантип? Инналлаха ла яхди ман хуа казибун кафар. Аларды жалганчы деп айтышлык менен пайгамбарды садикул мастук деп айтты. Пайгамбарым эч качан жалган сүйлөбөйт. Могул айткан сөзү анык. Ма тад'уна мин дун, ма ta'будуна мин дунилlah. Неге Аллах Тааладан башка бирөөнү
ибадат кылып атасыңар деген сөз акыйкат. Алардын чындыгында ибадат кылган нерсеси Алла Тааладан башка нерсени ибадат кылып атканы анык. Кудай Таалага эч эле баш ийин деген ою да жок. Жакындайын деген да ою жок. Ли юқаррибуна илаллахи зульфа деген сөз анык жалган. Ким айтып атат аны? Хал фасыл кылуучу, ажыратып берүүчү, өкүм кылуучу зат Аллах Таала айтып атат. Не дейт? Инналлаха ла яхди ман хуа казибун каффар. Казиб жалганчы, айткан сөзү өйдөдөгү айтылган сөз жалган. Түшүнүктүү болду бул жер. Могул жерде биз азыр кээ бир учурларда аяттарды неме кылган кезде контексттер бөлүп алып, үзүп алып туруп сүйлөө деген нерсе бар да, кээ бир учурлардачы. Аяттын толук аят бар, ошондон бир жерин алып туруп, элге түшүндүрүүчү. Эгерде биз булардын айткан сөздөрүн могул жерине айтып келип туруп, ла якулуннал, көрдүңбү Аллах Таала жаратуучу деп айтып атат. Деп туруп алардын акыдасын кудум эле чындыкта эле Аллах Таала жаратуучу экендигине ийман келтиришкен деген айтышлык менен бал аксарухум ла я'ламун деген сөзгө каршы чыгабыз. Түшүнүктүү болду? Андыктан бул аят силерге алып келиштен максат ошол биздин коомдо, биздин немеде бул өтө бир талкуу болуп жаткан бир маселе болуп эсептелет. Мусулмандардын арасында көпчүлүк эле адамдардын суроо пайда болгон, суроо туудурган аяттардын болуп эсептелет. Андыктан биз буну түшүнөм дей турган болсок, не кылабыз? Дайыма бул аятты толугунан аягына чейин көрүп, жана дагы башка аяттарда кандай келген, аларды карап, андан кийин жыйынтык чыгарышыбыз керек. Бул жерде ким суроо берип жатат? Бул жерде пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам суроо берип жатат.